Бизде көбүнчө деген Сабина Темиралиеванын макаронусу менен салыштырып беришет. Сен өзүң бул макаронсу белекке алып көрдүңбү эле? Ушул шутканы жөнүнө коюп алып турмун, өтпөй калып шутанчы. Конкурент деп деле эч кимди санабайбыз. Мен билем, негизи мен камерадан коркпойм да, өзүм уялбайм. Сабина менен анча эмес, анан тиндей мындай, силер эмнеге туурап чыгып атасыңар деп. Мону эмнеге торт эмес, эмнеге макаронсуз жасадыңар дегенди айтып бересиңби сен? Бизде торт деле бар. Торт деле барбы? Ушуну деле кошор мен ушинтип. Алып жиберели. Бисмилля. Так. Жаман переживать этип, тердеп, алаканы тердеп атат. Мынчалык экзаменде даже тердек эмесмин. Достор, муну макаронсу деп коет. Бул акыркы жылдары биздин өлкөдө аябай популярный болду жаштардын арасында. Айрыкча кыздар муну дегенде ыйлап түшүнө чейин кирип атат. А жигиттердин болсо чөнтөгү кагылып, акчанын баары ушуга кетип атат. Бул эмне болгон таттуу, эмне болгон шириндик, муну ким жасайт? Бүгүн Сезим аттуу кыз менен маектешебиз мына ушул макаронс тууралуу. Алдыда кызыктуу болот жана таттуу болот. Достор, мына ушул Sweet Sez деген макаронсуларды жасап, чыгарып жаткан азыркы учурда бул Сезим деген карындашыбыз. Таанышып алыңыздар. Сезим кандайсың? Жакшы, шүгүр, өзүңөр. Жакшысыңбы? Сен турбайсыңбы монун баарын чыгарып жигиттердин баарын жыйнап атканы? Sweet Sez деген артыбызда турган ушул Сезимдин кондитерская студиясына келдик азыр. Бул макаронсулар кандай жасалат? Бул каяктан келген таттуу? Эмне болгон тренд? Азыр баардыгын алдыда төкпөй чачпай Сезим айтып берет. Бул Сезимдин биринчи бизнесиң, сеники, мындайча айтканда. Мына ушундай сонун болуп, ар кайсы түстөгү таттуулар мына ушул жерден жасалат экен туугандар. Сезим, алгач өзүң менен таанышып алалы. Атың ким? Канча жаштасың? Эмне кыласың? Жаш эле кыз экенсиң. Өзүң тууралуу айтып берчи. Менин атым Сезим. Жашым 20да, жакында 21ге чыгам деп элем. Өзүм болсо Бишкек шаарында төрөлүп өскөнмүн, чимекенин кеми. Городская. Ооба. Гара. Жагай. Азыркы учурда 3-курста окуйм, медициналык колледжинде. Медициналык колледжде? Да. Ошентип Sweet Sez'ди ачып калдык. Буюрса ушул жакта дагы сабактан келип, бул жактан өткөн кечке. Бул сенин хоббиң катары турбайбы, мындай? Ооба. Хоббиң бизнеске айландырып, азыр иштеп атасың. Ооба, буюрса. Жакшы. Канча болду муну ачканыңа, иштеп баштаганыңа, анан мунун ачууңдун себеби эмне? Эмне болуп ачып калдың? Ачылганыбызга 2 ай болду. 2 ай болду. Эмне себеп болду? Мага жагат жасаган. Таттуулар жасаган жагат. Байкасам менин аудитория деп коебуз го. Аудиторияма дагы аябай жагат экен. Көрсөм мени да үйрөтчү, сен жасаган нерсени биз да жеп көрөлүчү дегендер аябай көп болду. Анан кийин почему бы нет? Ошентип дагы ачылып калдык. Буюрса 2 ай эле болду. Келгиле. Атың өзүңдүн атыңан коюп турбайбы? Sweet Sez, э? Ооба, таттууну Сез. Менин атым Сезим, да бир жолу кайталап кетейин. Анан Сезим деген орусча чувство дейт го. Сезүүнү билдирет. Анан ошон үчүн таттууну мен жасаган таттууларды сезгиле деп ошо Sweet Sez деп койгон болчу. Эмне деген гана философия деп кой да. Анда азыр эшик кар жаап атат, суук. Ичине кирели дагы сүйлөшөлү. Макул, жарастар. Азыр биз Sweet Sez'дин кондитердик студиясынын ичин тааныштырабыз, силерге обзор көрсөтүп берели деп атабыз, э? Ооба. Макаронсулар кандай болуп жасалат, кандай процесстер жүрөт, бул жакта канча адам иштейт, ошонун баардыгын айтып бересиз. Ооба. Так, бул бир бөлмө экен, мындайча айтканда, э? Канча бир 30тан ашыгыраак квадрат метр окшойт. Ооба. Анын ичинде бул жакта эжекелер бар экен, булар. Бизде 3 кондитер. Бул жаңыл эже, биздин кондитер эжебиз. Таанышпаңыздар. Бул жакта Бермет эже, биздин шеф-кондитер. Макарон, птифуры бардыгын Бермет эже жасап чогултат. Также Алиса эже бар. Алиса эже аябай уялар эт. Ошо жака кирип кетти. Акылай да уялчак. Ал дагы. Анан 2 оператор кыз. Оператор Нурзада бүгүн биз менен. Нурзада турат. Колуң мага деп кой. Анан кийин 2 курьерибиз бар. Так,
макаронсунун баардык процесс ушул эле жерде өтөт. Ушул эле жерде болот. Бардыгы ушул жерде Макаронсы, жасалат, птифуры, бардык десерттер биздин менюда кайсы десерттер болсо ошонун бардыгы мына ушул жерде жасалат. Анан силердики эми башка макаронсу, азыр макаронсунун түрү көбөйүп кетти азырчы. Алардан эмне айырмасы бар силердики? Биздики деген качествосы. То есть биздин ортосундагы кремибиз биз дайыма айтабыз бельгийский шоколад, шоколадка көзүнчө басым жасайбыз. Бельгийский это очень дорогой шоколад деле баштай берейинби? Ошол. Анан кийин бул рецепттердин бардыгы ошо берметчи өзү Италияда, Москвада, Украинада иштеп келген, ошол жактан алып келген эмелер боюнча проработка болуп чыгарылган. Анан дальше бул кандай өнүгөт эми? Бул макаронсу деле ар дайым эле популярный болуп тура береби же мунун деле бир күн немеси бүтөттүр эле, популярдуулугу түшөт дегендей жаңы нерселер чыгышы мүмкүн эле. Кандай кылып өнүктүрөлүп деп атасыңар дальше? Буюрса биз ошо бир гана макаронсага басым жасабай, бизде рецептте билесиңер птифуры деген десерт дагы бар. Бул европейский десерт. Азыр байкасаңар Бишкекте мындай таппайсыңар десем деле жаңылышпасам керек. Биздин көбүнчө ошо басым жасаган десертибиз птифур келип остеги эле. Баалары боюнча айтып кетсең. Баалары кандай? Башка макаронсулардан баалары боюнча айырмасы барбы, жокпу? Ооба, бизден баары эле сурай беришет, эмнеге баасы силердики арзан салыштырмалуу депчи. Биз ошо доступный деп коебуз го. Өзүңөр байкасаңар керек. Ыңгайлуу кылып, ооба. Баардыгы эле өзүнүн колунда болуп турган, возможность болуп турганда ошо доступный болсун деп кичине болсо дагы арзаныраак кылган аракет кылдык. Арзаныраак болгондо баасы канча болуп калат? Кичинекей коробкасы 640, чоң коробкасы болсо 880 сом. Биз көрүп тургандай, бул студиянын терезеси аябай чоң экен, ичинде жумуш кылып атканда сырттагылар дагы көрүнөт экен, сырттагыларга ичтегилер да көрүнөт экен. Эмне себептен ушундай кылып жасадыңар? Биз дайыма айтабыз, биздин жасап жаткан жумушубуз всё прозрачно болуш керек, то есть ачык болуп көрүнүп туруш керек. Сырттан келген адам кандай жасалып атат, эмне болуп жасалып атат, баардыгын ушул жактан көрүп алса болот. Эгерде силер Кекеевке келип калган болсоңуздар, анда бул жактан Свитсезди дагы көрө алсаңыздар болот. Ооба. Достор, азыр Сезим экөөбүз тирамису деген таттуу жасайлы деп атабыз. Десерт бул, Ооба, десерт. Анан аны жасаш үчүн 2 жумуртка болот экен. Мен тамак жасаган жагынан ассалам алейкуммун да, негизи. Тамак жасай албайм, бирок азыр Сезим кичине үйрөтөт, анан жасайм деп аракет кылып атам. Эмне монун агы менен сарысын эки бөлүп алабыз, Сарысын бул жакка, агын тил жакка. Мен пока муну отко коюп коеюн. Мындай жарып туруп эле. Жарып туруп эле мындай кылып бөлөсүз. Биринчиге агыз алам да, агын агыз алып, анан сарысын бул жакка саласыз. Мынакей достор, менин биринчи ашпозчулук өнөрүм, кондитердик өнөрүм ушул жерден башталды. Көрсөм менде мондай талант бар экен. Негизи дээримде бар баламын да, туугандар. Деп неуверенно гүл койдум го мен. Деппи. О, классно. Болобу? Нормально? Болот. Всё анда. Достор, жумуртканын агы менен сарысын бөлүү боюнча курс ачам деберсиң. Ушул шутканы жөнүнө коюп атырмын, өтпөй калып шутканчы. Эме карызга гүл коелу депчи. Карызга гүл турса эртең шутка айтканда мен күлөм. Негизи могул Свитсез кантип башталды? Негизи Эмне болгон идея, кимдин идеясы, кантип каяктан төрөлдү дегендей. Атасы ким, апасы ким? Негизи мындай башталган да. Сыныш байке менен таанышам. Сыныш байке тамак жасаган көрөм, муну бияка коюп туруп. Сыныш байке деген бул Кекеев туугандар. Ооба, мен байке дейм ушинтип. Кекеевди көрүп таанышабыз. Анан кийин азыр мен чыйнап келе албайм. Сыныш байке тамак жасаганын өзүңүз деле көрсөңүз керек, аябай бээрле болуп жасайт го бүт тамактычы. Анан силер видео тарткансыңарбы TikTokко, Сыныш менен? Ошондо таанышкансыңар да. Ооба. Ошондо мен TikTok видеосун көрүп калам, мен комментарийге жазсам, мен да тамак жасагым келип атат деп. Анда как раз тамакка кызыгып жүргөн болчумун. Анан Сыныш байке чакырат, кел деп. Анан ошондо Сыныш байкенин тамак жасаганын көрүп атам да. Ошондо эт жасаган болчу. Анан отуруп мен айтам. Йо, Сыныш байке, мен ошо макарон жасап көргүм келип атат дегем да. Ошондочу. Анан айткан болчу, сен билесиң, макарон жасаган аябай кыйын деген да. Аны деген жасап үйрөнүш үчүн аябай көп убакыт керек. Ал өзү да иштеген го. Даже мен жасай албайм деп ушинтип айткан болчу. Анан жок, мага аябай кызык болуп атат деп ушинтип койгом. Анан өттү. Кийин дагы видео съемкаларга чыгып жүрдүк, эмет жүрдүк. Дагы ошо тамак жасаганга кызыга баштадым да. Анан өзүм Инстаграмыма блог ачып алган болчумун, эме деген. Cooking Time деген. Ооба, тамак боюнча. Анан элдин баарына жагат экенде көрсөм мен тамак жасаганчы. Карашып, молодец, классно, дай рецепт, ушундай комментарийлер түшөт, эметет. Анан кийин ойлодум.
мен дагы ошо тамак жасап бир нерсе кылып көрсөмчү кандай болот деп. Анан идея келип калды. Азыр өзүңөр көргөндөй макарон аябай популярный болуп атат го биздин шаарыбыздачы бизге келгенде. Анан кийин ошо таттуу жасап мен дагы ошентип көрсөмбү деп. Сезим, бул макаронсы быйыл эле бизде популярный болду да, туурабы? Ооба, быйыл эмес, былтыр. Былтыр мейли, былтыр 2 жыл болуп калды. Анан бул макаронсы деген ат каяктан келген таттуу бул? Монун өзүнүн тарыхы боюнча айтып берсең? Өзүнүн тарыхы боюнча кээбирлер макаронсы дейт, макарун дейт. Ар кандай айткандар макаронсы, рожкин элестетет. Макаронсы десе, макаронду элестетесиз кыргыздарчы. Ооба, негизи бул французский десерт. Франциядан келген. Бизде болсо эми эле өзүңүз айткандай 2 жыл болду. Эме таанымалдуулук алып жатканда кыргызча тилим чайнап атат го. Ошо? Ачоңуз. Ой, жай чакырдыңызбы? Шеф поваруңарды чакырып койсоңбу? Кечик биздин тамак таппай калдыбы? Миске чакырып коюңузчу деп атам. Чакырып кой. Бекемби? Жакшы. Могу ким жооп берет? Могу ким жооп берет? Мага жакпай калды. Тамагың во! Барымай алып келе бас. Бай казан. Аш казандын бейиши. Ва. Бай казандай мачы каласа. Негизи макаронсы деген аябай сложный десерт болуп саналат. Макаронсы мисалы үчүн азыр көрүп аткан шапочканын эле жасаган уже 3 түрү бар да. 2 түрү көбүнчө колдонулат, французский жана итальянский деп коет. Биз итальянский методду колдонобуз. Бул деген ошо белокту взбивать этебиз, анан сиропту кайнатып сахар менен сахардан жасалган. Ошону акырындан белокко кошот да. А французский метод ал жакта болсо деген Ой, түшүнүп не болуп атпайбы менчи. Түшүнгөндөр, могу кондитердик жумуштарды түшүнгөндөр, анан ошол таттууларды түшүнгөндөр түшүнүп аткан болушу мүмкүн, бирок мага окшогондор, мындай жегенди жакшы түшүнгөндөр анча эле түшүнбөй атышы мүмкүн. Бирок мындай жеген жагынан мастер-класс Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болуп эсептелет. Муну иштетер эле. Муну иштетели. Бул жумуртканын сарысын азыр ушундай кылып аралаштырып алабыз, чайып алабыз. Так, биздин жумурткабызды аралаштырып бүтүп алдык азыр. Андан кийин бул жакта сыр бар экен. Маскарпоне. Сырды да аралаштырабызбы? Ооба. Аябай жакшы салам. Жок дегенде ушуну салган колуман келет болуш керек деп ойлойм эми. Сиз жасадыңыз беле? Буга чейин бир нерсе? Жок, буга чейин мен тамак көп деле жасабайм, үйдөн деле жасабайм тамак. Тамак жасай албайм мен, сразу эле мындай мойнума алам, тамакты жакшы жейм. Кыргызстан боюнча чемпион. Сырды салдык. Ооба. Кайра аралаштырабызбы? Ооба, кайра аралаштырабыз. Давай. Мынакей достор, азыр биз сыр менен жумуртканы аралаштырып алдык, буюрса. Дамын көрөлү, бисмилла. Мошто болуп калып турбайбы, Сладкий. Азыр эмне кылабыз эми муну? Кремди буга куюп туруп, мындай. Идиштерге неме кылабыз, Все. Негизи силерде азыр мондай десерттер немеде барбы? Менюда барбы бул жакта? Менюда бул десерт жок. Жокпу, Ооба. Сиз биринчи жолу менин колуман ушул десертти остигентасыз. Бул деген эксклюзивдүү биринчи десерт экен, тирамису деген, Ооба. Негизи могу макаронсылар силердики каяктан тапса болот? Мисалы эми бул жактан сурагандар болушу мүмкүн, могу Sweet дегенникичи. Ооба, биз Кекеевдин 3 точкасында барбыз. Анан да буюрса азыр жакында Бишкек боюнча кээ бир кофейнялар менен переговору болуп атат. Буюрса дагы точкалар ачылат. Башка кофейняларда да коюлат, Доставка барбы мындай? Доставкага бар, ооба. Доставкага алдырса болот, Көбүнчө муну кимдер, силердин кардарларыңар кимдер болот? Жаштар болот болуш керек. Көбүнчө жаштар. Андай болсун макарон берип жиберчи дегендер да болот. Жок, бизде көп эле кардарлар. Бирок сиз айткандай көбүнчө жаштар, кыздар жана башында айтып кеттиңиз го, жигиттердин капчыгына эме болду депчи, урулуп атат деп. Ошондой эле жигиттер өзүнүн сүйгөн кыздарына алып беришет, түшүнүшөт. Эмне болуп бул популярный болуп кетти бул макаронсы деген? Бул эмне болуп бизде популярный болду? Сабинаны билесиз да, Сабина Темиралиева. Ошол буюрса макаронсын. Кудай буюрса бар жакшы. Макаронсын ошо Бишкек шаарына алып келип таратты. Куюңуз,
мен кийинкилерин салайын или мен куюп берейин сизге? Мондай коёюнбу? Мындай кыласыз. Мынтип Мхм. бир слой куясыз. Андан эмне кылам? Андан кийинкиси азыр көрсөтөм. Барына куюп чыгалы да биринчи. Мынакей достор, жаңы эле биз сыр менен жумуртканы аралаштырганбыз, ошону мондай идиштерге коюп алат экенбиз. Мен эмне кондитер болсом болчу да экен. Ооба, сизди жумушка алсакпы? Мен жумушка алгыландан көрө. Эми болсо бизде савоярди деп коет. Это такие вот печеньки. Муну ачып туруп азыр үстүнө коебуз. Мындай жоң койбойбуз. Майдалап туруп коебуз да? Майдалап туруп, ооба. Мынакей, мондай кылып биринчи бир слой коелык. Ага, аяп коюп турсуз. Аяп? Бираз куюш керек болчу го, Ооба, мейли, эч нерсе болбойт. Мынакей, мынтип каймаңыз. Мондай сындырып эле салып берем да же? Жок, коюп туруңуз. Биз деген заранее вот кофени даярдап алган болчук, заваривать этип. Ооба, кофе. Кофеге мына мынтип маласыз жарымынан. Андан кийин мынтип коесуз. Бул печенье. Кандай экен? Сонун экен. Оңойлобу? Сонун оңой экен. Муну үйүңүздөрдөн деле жасап жесеңиздер болчу да экен. Ооба. Аябай оңой рецепт. Муну койдук. Ооба. Койду. Бирөөсүнө койбой калдырсыз. Көрүнүп атат да силерге мынакей. Мондай алып печеньелерди кофеге малып туруп, анын үстүнө коюп алдык. Какаону алып, азыр мен чыгап берейин. Мындай эле кылып оңойраак кылып, удобный кылып. Мынтип үстүнө себелеп чыгасыз. Все. Бул себеленгенин үстүнө мен крем куюп берейин кайрадан. Мунун үстүнө кайрадан печенька коюп чыгабыз. Кайра печенье. Кофе мененби? Ооба. Мага өлө хит аласыз деп коюңуз. Ага. Ооба. Неге? Без перчаток вы готовите дейт да. Муну өзүбүз жейбиз. Бул десерт немеде жок, кафеде жок азырынча. Өзүбүз үчүн эле жашап Ооба, жашап атабыз. Ошон үчүн перчатка жок деп коеюн. Достор, бул десерттер азыр кафелерге коюлган эмес элдерге. Анан муну өзүбүз үчүн жасап аткан үчүн биз колго перчаткасы жок эле жасап атабыз. А так негизи бул жакта норма боюнча перчатка менен жасайсыңар. Ооба, конечно. Башта сөзсүз түрдө чепчик. Биз да акыркы тепкичтерине келип калдык болуш керек, Ооба, буйруса. Анан бираздан кийин даяр болот, анан жейбиз. Достор, биз жанатан бери даярдап аткан тирамису таттуусу даяр болду. Буюрса, мына ушундай көрүп алыңыздар. Жаңы эле силерге рецептин айтып кетти окшойт, Ооба. Эң жөнөкөй, эң оңой жана бат жасалуучу таттуу экен. Азыр жеп көрөлү, мен кандай жасадым дерсиң, Биздин Сезим экөөбүздүн тирамисубуз. Алып жиберели. Бисмилла. Жиберели аны. Охо, жегенде арманда мунучу. Мощный болуп туруп тургандар. Тирамису боюнча заказ алып баштайм бүгүндөн кийин. Муну немеге менюга чыгыш керек? Чыгыш керек? Анан муну менин немем менен чыгыш керек да, менин рецептим. Тирамису Азирет Осмоновдур. Ушундай менен чыгыш керек муну. Мощный болуп турбайбы? Сезим, азыр макаронсу чыгарган көп эле кондитерлер бар. Анан силер ошол конкуренттерге кандай турушуп баратасыңар? Биз конкурент деп деле эч кимди санабайбыз. Же болбосо конкурент деп белгилүү бир эме менен салгылашуу деген деле нерсе жок. Себеби биздин таттууларды жакшы көргөн адамдар бар, башка макарончулар. Алардын өздөрүнүн кардарлары бар. Ошол себептен айдындай эч кандай мындай эмебиз жок. Салгылашуу максатыбыз ошол. Адат негизи бизде көбүнчө деген Сабина Темиралиеванын макаронсу менен салыштыра беришет. Анткени алар Кыргызстанда биринчи мындай популярный кылып макаронсы дегенде ошолор неме кылышпады. Көптөр ошентип анан кийин Сабина менен анча эмес, анан тиндей мындай силер эмнеге туурап чыгып атасыңар дегендей башында аябай көп болду да. Сезим типа Сабина болоюн дедиңби дегендер дагы болуп атышты. Негизи мен Сабина Темиралиевага башында мен катталганмын. Көрүп жүрдүм. Стористерин көрөм. Мага аябай кызык болду да ал адамдын өзү личность катары. Анан кийин мен дагы вот ушундай студияма ачкантам деп мен сторисим салып баштаганда, мен стористерин көрүп мага жооп берген болчу. Аябай сүйүнүп, молодец, поздравляю с открытием деп аябай сонун сөздөр жазган. Аябай бактылуу болгон болчумун ошондо. Ошол. Жана ошондой эле Конти Каныша эже дагы келип бул жакты көрүп, молодец деп. Сен демек аларды мындай конкурент катары көрүп, анан аларга мындай
кырын салганын ордуна Жок. тескерисинче алар менен достошуп, алардан дагы бир нерсе жаңы нерселерди Үйрөнүп. алар сенден үйрөнүп, мындай опыт алмашып атат экенсиң. ооба. Сезим, сен өзүңдүн кесибиң боюнча, азыр окуп аткан кесибиң боюнча сен медик болосуң. Ооба. Буюрса, чоң ойгондо. Чоң ойгондо. Анан азыр кондитердик жумуш экөөнүн мындай окшоштуктары бар экен. Ооба, бар экен. Аябай кыйла эле окшош. Эмнеге десеңер, медицинада да так болуш керек. Укол салып атканда доза, медоза. А бул жакта дагы ошондой эле грамм. Кичинекей 1 грамм болсо дагы ошо татуунун бышышына таасир берип коет да. Ошон үчүн так болуш керек, Кийин эми сеники кайсы тармакта иштейм деп атасың? Кондитерлик тармактабы же өзүң кесибиң боюнча иштейм деп атасың? Азырынча баланс кармап экөөнү тең алып кеткен аракет кылам деп атам. Анан Жетишип атасыңбы? Окууга барып, кайра бул жумушка келип, ооба. бул жумуш өзүнчө бир мындай чоң убакытты, энергияны талап кылчу жумуш болуп атпайбы? Сен муну жасайсың, анан сен муну элдерге сатышың керек кайра. Ооба, аябай эле кыйын болот экен негизи. Эрте турам 6-да. Кыйын болуп, колледжге кетем, аяктан 1-де чыгып алып жумушка келем. Анан дагы бир эмеси, нюансы бар экен. Бул өзүңдүн жумушуң болгон үчүн окууда болосуңбу, үйдө болосуңбу, оюңда чыкпайт да. Кантип өркүндөтсөм болот, кантип өнүктүрсөм болот деген нерселер. Кандай кылып таанытам, кандай кылып жайылтам Ооба. деген, кандай кыйынчылыктар болду дагы мындай? Муну жайылтууда, муну таанытууда, эми сен өзүңдүн продукцияң катары өзүңдүн брендиң алып чыктың, Sweet дегенчи. Кандай мындай таанытууда кандай кыйынчылыктар болот экен? Кыйынчылыктар мен ойлогондон дагы көбүрөөк болду. Эми мен ойлогом, мына ачылабыз, ачылганда эле таратып ийем, элдер жагат, кайра ала берет депчи. Жок, ал нерсени ошо айтып коет го, бизнеста нет ног депчи. Ал нерсени сен өзүң развивать этишиң керек, өзүң Жашашың керек. жашашың керек, ооба, душаны салыш керек. Сен эми өзүң кичинекей 20 жаштагы кыз болсоң, анан эжекелер, чоң эле эжекелер иштешет экенсиң алар менен иштешүүдө мындай, аларды менеджерликте, башкарууда мындай. Эми сен кичинекей эле кызсың да, кызым кое тур дегендей мамилелер болгон жокпу? Кезде болуп турат андай нерсе. Баарыбыз да адам баласыбыз да, бири-бирибизди түшүнбөй калган убакыттар болот, учурлар болот. Башында да биз үчөөбүз эле болдук да. Бермет эже кондитер, мен, анан кийин помощница кондитера. Үчөөбүз бардык нерсени чогуу кылаттык да. Мен телефондо отуруп өзүм доставкага жооп беремин, өзүм сүрөткө тартып чыгарамын, тил жакка чуркайм, бул жакка чуркайм. Бермет эжеге да жардам берем эме жасагандачы. Ал жактан жетишпей калабыз. Анын башында бизден чыкканда эле элдин бардыгына кызык болгон үчүн аябай заказ көп түшүп кетти да. Нагрузка болуп, көп жерден ошо түшүнбөстүктөр учурап калат да. Сен муну жасашпайсың, мен муну кылып атам да деген нерселер болот экен баары бир ал нерсе. Анан сен кандай ойлойсуң? Эмне үчүн Сыныч сага бул кондитердик студияны мисалы салганга жардам берди да? Ооба. Бул жоопкерчиликти, бул жумушту эмне үчүн сага ишенип тапшырды деп ойлойсуң? Кантип көндүрдүң, кандай кылып ишендирдиң? Азыр Кичинекей 20 жаштагы кызга кантип ишенди ал? Азыр мен айтсам өзүн мактап атат дейт болуш керек. Жок, сен мындай корккон жоксуңбу ушул мындай чоң жоопкерчиликти колуңа алып аткандан? Чын айтсам, башында мындай коркунуч болгон жок. Коркунуч болгон жок мындай. Баарыбыз отуруп сүйлөштүк. Мындай ачабыз, ооба, ачабыз деп эле мен баарына эле макул болуп, за любой кипиш болуп жүрөрдүм. Анан бул уже жумуш ачылып баштагандан кийин ушу айтып атам, көптөгөн түшүнүшпөстүктөр болгондо, мен бул жумушту аягына чейин алып кете аламынбы? Мен кыла албай калсам, өзүңө ишенбестик боло баштады, ооба, мындай күмөн санап. Күмөн санап, анан өзүңүз айткандай Сыныч байке аябай чоң мага вложение кылып, өзүнүн ишенимин дагы берип атат, эң башкысычы. Ушуну ачып аткандан кийин балким актабай калам ишеничин деген ойлор дагы аябай көп келип атты да. Анан ошого да азыр деле ошондой. Азыр деле мисалы үчүн ачылганыбызга 2 ай болду. 2 ай өтсө деле ошол чувство дагы деле бар ичимде. И балким ошо актай албай калсамчы, балким мен ойлогондой болбой калсачы деген нерселер баары бир болот экен жүрөктө. Ошон үчүн сезимди кыйнабай, сезимди күмөн санатпай, сезимге жардам берип, могул таттууларды жеңиңиздер. Чынында силерге сунуштайм. Чынында даамдуу экен, сонун экен. Молодец. Анан сен эми 20 жаштасың азыр. Бул
жумушту колго алып өзүң баштап атасың. Азыркы учурда эмнени кыялданасың? Кыялыңда эмнелер бар сенин? Азыркы эң башкы кыялым ошо жумушум жүрүшүп кетсе эле, ошо Свицезди өркүндөтсөм, өнүп турсам, андан башка кыялым жок эле дейм. Канча бир туугансың сен үйдө? Үйдө 3 бир тууганмын, байкем, мен анан братишкам бар. Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты бул жумушту баштап атканда? Үйдөгүлөрүм, чынын айтсам, үйдөгүлөр аябай мээлүүн адамдар, спокойный, мээлүүн деп коет го. Анан риск кылып атканымды билишкен жок үйдөгүлөр. Мен айтпай жүрдүм. Бул жумуштун баардыгы ачылып, уже студиябыз курулгандан кийин үйгө барып атедим, айттым ушундай кылганда мен ошон үчүн чуркап жүрөм депчи. Анан ошентсем анан эмнеге анттың деп уже мындай коркуу сезими болду окшойт. Ата-эне баласына коркот анан ошентип жакшылап эле койбойт белең деген нерселер болду. Буга чейин эмне жумуштарды кылып жүрсүң сен? Буга чейин мени Хоббиң боюнча или үйдөн бир нерсе жасап, торт жасап сатчысыңбы же? Эми бар эле мени блогер деп таанышат го. Көбүнчөсү блогер, контент тартасың, тин тартасың, мун тартасың деп. Негизи ага чейин мен өзүм 1 жылдай Швейда иштедим. Швейда иштегем. Ооба, Швейда тигүүчү эмес, упаковка кылып иштегенмин. Аябай мындай мелочный жумушка алагычы. Анан жана айтып кеттим го, өзүң жумушуң болгондо уктасаң дагы, ойгонсоң дагы өзүң бул башкадан чыкпайт экен депчи. Когда Швейда иштеп жүргөндө эми жумушуңду бүтүрөсүң, кетесиң, үйгө барып жатып кайра эс алып ошондой болот. Анан ошол убакыттарда эгерде мага бирөө келип, Сезим сен ушундай болосуң десе, азыр ишенбейт элем. Сезим, азыркы күндө макаронсыларды күнүнө канча штуктан же болбосо канча коробка менен сатып атасыңар? Эгер именно макаронсын эсептей турган болсок, күнүнө бир 300 штук жасалат бизде. Ошонун бардыгын сатып түгөтөбүз да. Коробка менен эсептей турган болсок, эми ар кандай болот. Кээде 50-60 мыңдын дегелегинде сатабыз. Кээде андан да көбүрөөк болуп кетет. Кээде аз болуп калат. 50-60. Ама штугу менен санап келгенде мага канча сом болуп калат? Бири өзү? Бул азыр Кекеев заведениясына 110 сомдо. 110 сомдон турат. Штугу 110 сом. Келгенден бери Свицезин таттууларын жеп түгөт албай атабыз. Сага чоң рахмат. Иштериңе ийгилик. Буйрса биздин элибизди ушундай таттуулар менен сүйүнтүп, анан сүйүштүрүп жүрө бер. Кимде ким Свицездин макаронсыларын, таттууларын алгысы келсе, бул жака аккаунтун жазып коем, Сезим менен Свицездикин. Ошол жактан заказ берсеңиздер болот. Анан биздин көрүүчүлөргө сен дагы кайрылуу жасап койсоң болот. Өзүм негизи блогер болсом да азыр камераны көрүп аябай уялып атам. Жанта бери айтып атам, Азирет байкени көрүп алып. Сүрдөт атасызга мени депчи. Ошол баарыңарга жакшылык каалаймын. И приходите к нам, почувствуйте сладость, Свицез. Таттууну сезгиле туугандар. Анан ушундай Сезимге окшогон кичинекей карындаштарыбызга көмөк көрсөтүп, поддержка кылып, мына ушундай таттуулар заказ кылыңыздар. Бул жака аккаунттарды калтырып коем, ошол жактан заказ берсеңиздер болот. Анан туугандар, ушул видеонун астына комментарийге кимде ким Сезим тууралуу же болбосо Свицез тууралуу жакшы комментарий жазылса, мындай креативдүү өзгөчө комментарий жазылса, рандом менен биз тандап алабыз дагы бирөөсүн. И ушул Свицезди Сезим өзү силерге жеткирип берет. Андыктан жакшы комментарий жазабыз. Баарыңарды күтөбүз. Жаңы жылыңыздар менен. Görüşкөнчө. Всем пока.